Дарья өзүнүн биринчи унаасын алыш үчүн 5 жыл бою акча чогулткан. Бардык эле Белоруссиянын тургундарына окшоп, акчасын доллар менен сактаган. Орусияда рубльдин түшүшүнө байланыштуу унаа сатып алуу пайдалуу, ошол себептен ал да унаасын Орусиядан сатып алган. Бирок сүйүнүчү көпкө уланган жок. Приехала, все проверила, купила. Көп эл алданып жаткандыгы тууралуу уктум. Унаалардын арасында уурдалгандар да бар экен. Мен деле көп убакыт атайын далилдер издеп текшерип көрүп алгам. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин унаам банкта күрөөдө экендиги билинди. Азыр эмне кыларымды билбей жатам. Акчамды берип койгом. Дилер баарын чечиш керек, бирок баары бир кырдаал оор. Салондун ээлери бул ишти чечип, унаа Дарьянын өзүндө эле калаарын айтышууда, бирок унааны өз ээлерин сатып алуу мындан да кооптуу экенин Беларусь милициясы айтат. Орусияда азыркы күндө 100 миңге жакын унаалар изилдөөдө, жарым белорусиялыктардын колунда. Белоруссиянын оперативдүү топторунун маалыматы боюнча жасалган документтер аркылуу 100дөн ашык сатылган унаалар табылган. Алардын жаңы ээлери эми акчаларын да кайтарып алышпаарын айтышат. Тергөөчүлөр алдамчылардын илгичине илинбеш үчүн кандай чараларды көрүү керектиги тууралуу кеңештерин берүүдө. Не верить на слово, а всегда присутствовать. Эң башкы жолу айткан сөзгө ишенбей, бардык документтерди каттоодон өткөрүүдө сатып ала турган жаран жанында болуу. Эң башкысы арзан баага кызыкпаш керек. Мерим Тынычбекова, Тилек Эркин уулу, Коомдук биринчи канал, Беларусь.